İnженерский рахмат, бизге ушул үйрөтүү, бизди мактап. Атың ким? Это делает мальчик. Ну, мы ходим на кружок к Виктору Николаевичу, у нас есть свободное время для этого, уделяем на это, делаем подставки, ну, делаем всякие изделия красивые, ну, все такое. Ну, есть подставки для телефонов и картины. Каяка сатасыңар булардан? Кайсырында калдыңар? Инстаграмда Сатабыз, да? Анан ошондо бизден акчаны калат, немесин алат. Кайра буяка жасайсың. Канча турат? Канчага сатасыңар ушуну? 700 где-то. Мен сатып алсам болобу? 700. Мен кыздардан бирдемени сатып алайын, балдардан бирөөнү сатып алайын, э? Сатасыз. Мол жуттабай, кызым бир, да? Канча турат муну? 1000 сомдон турат? О, канча, мен баладан аласың. Машина деген микроавтобус мына. Буну эми мына ушул ремонтко жардам берип аткан бул жерде сиздерге Нургалы мырза кел бери. Мынакей ушул жигит бизнесмен өзү строитель мынакей, анан Марат. Мына ушул жигит экөө угуп эле эч кандай мага дагы айтпай өзүлөрү эле келип мына жардам берип атышат. Бул соопчулук үчүн деп, ушу жетим балдар үчүн деп жардам берип атышат. Анан мынакей Марат бир машина берди, сиздин атыңыздан тапшыралы деп. Макул деп ушуну сиздерге тапшырып атабыз мынакей. Рахмат. Ошо менен балдарды ары бери ташып жүрөсүздөр, өзүңүздөр жүрөсүздөр. Мына ушундай жигиттерибизге рахмат. Патриот жигиттерибизге. Биз футболдун 100 жылдыгы экен быйыл. Анан кийин футбол уюштуралы эми 100 жылдыкты белгилеп коелу деп анан макулдук берип өткөндө футбол ойнодук. Ооба, көрдүк. Анан кийин баары айтты эми буну бөлүштүрүп алганда эмне биз баарыбызда эле акча бар экен деп баягы бизнесмендер, администрация, президент, башка министрлер болуп ойнодук да бир 6 команданан 1 миллион сом бөлүнгөн экен. Ошону баары чечим кабыл алды. Токмоктогу бир жетим балдар үйүнө деди. Анан мен Токмоктогу ушул интернет эсиме келди, анан ушул жака берели дедим. Ошон үчүн мына сиздерге 1 миллион сом. Мындан сырткары азыр тапшырма бердим. Мынакей тиги эски шифрлардын бардыгын жаңыга алмаштырганга. Кудай буйрса марттан баштап иш башталат ушул жерде. Ушул эле балдар жасап кетет, акчасын болсо өкмөттөн бөлүп беребиз бюджеттен. Биз Садыр Нуркожоевич биздин балдарыбыз да ошол эле 100 жылдыкта барып интернаттык мектептердин арасынан 1-орунду алып келишкен. Бул биз үчүн абдан чоң берек болду. Анан ойлоп атабыз биз ошол 3 миллионго бир футболдук талаанын проектисин даярдап койгонбуз. Буюрса ушул миллион кайра эле ошо футболго кетет. Ошону Ошону Кудай буйрса биз баштайбыз. Жакшыларбы, жагабыз берген? Жага. Мага да бир жаккан жайында кирип отурган. Evet, birinci, ikincisi nanları 100 gramdan nan veririz, nanları özümüz yaparız, 800 bat, iyi ужин. Значит, 110 sonra neyiniz? Thank you.
катуу көзөмөлдү алдылар. Азыр эми 1-январдан баштап 220 болот, билесиңер, 220. Жакшы тамак бергиле, витаминдерден кошулма, конфет алып бергиле, конфеттерден балдарга. Конфетке зар да бар. Ошону оңдоңуз, көзөмөлдү алыңыз. Мектептерден жетип атат мага информациялар келип атат. Азыр жакшы келип калды. Жанагындай тряпкаларга уже тыйындар жете баштады деп. Ошону көзөмөлдү алыңыз. Ата-энелерден чоң багалар. Бюджеттен беребиз. Силер көзөмөлдү алып окууларыңар жакшыбы? Ооба. Сактап атабы? Ооба. Шоколад берип атабы же бербейлиби? Берип атат. Gel de birbirinden gel önünde çekin. Al ver durma. Я порядку. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 25 декабрда Чүй облусунун Чүй районундагы Жаңы жол айылында жайгашкан жетим балдар жана ата-энесинин камкордугусуз калган балдар үчүн Чүй мектеп-интернатынан кабар алды. Мекемеде 5 жаштан 18 жашка чейинки 175 бала тарбияланат. Жана педагогикалык жамаатта 27 тарбиячы, мугалимдер иштейт. Мамлекет башчысы капиталдык ремонттон өтүп жаткан ашкананы жана мектепти көрүп, спорт залдын жана окуу бөлмөлөрүнүн абалы менен таанышып чыкты. Иш сапардын жүрүшүндө мекеменин тарбиялануучулары да мамлекет башчысына өздөрүнүн чыгармачылык жана кол өнөрчүлүктөрүн көрсөтүштү. Президент Садыр Жапаров балдардын чыгармачылык иштерине баа берип, кол эмгектерин бирин сатып алды. Мамлекет башчысы жыйындар залында мекеменин тарбиялануучуларын келе жаткан жаңы жыл менен куттуктап, балдарга белектерди тапшырды. Андан кийин Садыр Жапаров мугалимдер жамааты менен жолугушуп, алардын көйгөйлөрүн угуп, мамлекеттик органдарга тиешелүү тапшырмаларды берди. Президент балдар биздин келечегибиз болгондуктан аларга өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын белгиледи. Мамлекет башчысы мекеменин кызматкерлеринин эмгек шарты маяналары тууралуу сурап, келерки жылы бюджеттик мекемелердин кызматкерлеринин айлык маянасын жогорулатуу пландалып жатканын, анын ичинде бул аларга да таасирин тийгизерин белгиледи. Келерки жылдын пландарына токтолуп, мамлекет башчысы кыргыз футболунун 100 жылдыгына арналган турнирди эске салды. Анын жыйынтыгында бардык катышуучулар бир добуштан 1 миллион сом байге фондун керектүү муктаждыктар үчүн бул мекемеге берүү чечимине келишкен. Мамлекет башчысы жетим жана ата-энесинин камкордугусуз калган балдар мектеп-интернатынын директору Назгүл Мусаевага 1 миллион сомдук сертификат тапшырып, мекемеге камкор жарандар сатып берген кичи автобустун ачкычын тапшырды. Өз кезегинде аталган мекеменин директору Садыр Жапаровго ыраазычылык билдирип, кичи футбол аянтчасын куруу пландалып жатканын жана түшкөн каражат ушул максаттарга жумшаларын билдирди. Өзүбүздүн футбол аянтчабыз болсо, Кудай буйруса балдарыбызды чемпион кылабыз дейт ал. Андан соң президент Садыр Жапаров мекеменин тарбиялануучулары үчүн камкорчу тарабынан курулуусу көздөлгөн көп батирлүү Бакыт үйүнүн пайдубалына капсула койду.